Assalamu alaikum, урматтуу туугандар. Биз жаңы эле Өзгөн районунун Куршап айылынан Баткен областына келдик. Баткен облусунун бул кайсыл айыл? Кызыл Бел айылына келдик. Биз жолдон сүрүштүрүп келдик. Кайсыл айылдар көбүнесе азык-түлүккө муктаж, ушундай гуманитар жандарга муктаж десек, ушул Кызыл Бел айылына жетпей атат деп бизге маалыматтар келди. Ушул айылдын өзүнө келдик. Бул айылга келсек, бул айылдан аял кишилерди уже коопсуздук үчүн башка айылдарга көчүрүптүр. Баткен шаарынын мектептерине көчүрдү. Ал эми бул айылдын эркектери жана бул жерде солдаттар бар экен. Ошондуктан биз алып келген азык-түлүктөрдү экиге бөлүп, бул жерде эркектерге тиешелүү азыктарды бул жерге таштайлы. Ал эми жаш балдар менен аял кишилерге тиешелүү нерселерди аларга мектепке алып тапшыралы. Ошол. Hazır mı da ballar? Biraz ıskalat mı? Eldin özüne bere özlep geldik. Elge жеткирдик mi? Kalganın Amin. Uşuma yardım bergen uşu Özgön eline, Kуршап eline öte ırakçılığımızı bildiremiz. Şular da ömür uzun olsun, денсаулықтары чың болсын, дайым биримдиктин жолда жүрөсүңөр да. Дайым ыраазыбыз. Жалап болуңуздар, баары жакшы болсын. Тынччылык болсын, аманчылык болсын. Кыргал эртерээк жөнгө салынып, биз Өзгөн районунун Куршап айылынан Куршап өнүктүрүү фондунан гуманитардык жардам алып келдик. Бул Баткен шаарындагы Жомарт Бөкөнбаев фонду. Бул жерде аял кишилер менен жаш балдар болгонуна байланыштуу 170 адам бар бул жерде. Ошол жаш балдарга жана аялдарга тиешелүү аялдарга тиешелүү нерселерди бул жерге сүрүп берели. Азык-түлүктөрдү скорпко сүрүп берели, Памперстер бияка кирбейли койсун. Куршап айылынын Куршап өнүктүрүү фондунун жигиттерине Куршап айылынын эли ишенип, ошо сиздерге колдоо болсун, бир аз болсо деп ушул азык-түлүк жактан көмөк көрсөтүштү. Ушул аманатты сиздерге жеткирдик буюрса, аз болсо да көптөй коюп, болсо мүмкүнчүлүккө жараша мындан ары да колдоо көрсөтүп турабыз буюрса. Рахмат сиздерге.